12 февралда президент Сооронбай Жээнбеков өнөр жайды жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитеттин 2-чи жыйынын өткөрдү. Жыйында өлкө башчы бир катар аткаминерлердин ишин сынга алып, нааразы болду. Жээнбеков укук коргоо органдарынын ишине карата айтылып жаткан сындардын көп болуп жаткандыгын айтты. Бизнести биз күткөндөй активдүүлүгү орун алган жок. Ишкерлердин негизги себеби катары инвесторлордун кызыкчылыктарын коргоонун чабалдыгын айтышууда. Бизнес ассоциациялары жана ишкерлер тарабынан келип түшкөн даттануулардын негизги мазмуну төмөндөгүдөй. Негизинен алар укук коргоо жана мамлекеттик текшерүүчү органдар тарабынан жасалган басымдын азайбаганын айтышат. Коррупция менен күрөшүүнүн шылтоо кылып, укук коргоо органдары кээде аша чаап, бизнестин иштөөсүнө негизсиз тоскоолдуктарды жаратканы айтылууда. Мындан тышкары жыйында жүк ташуучулар биримдиги Казакстандын мамлекеттик органдары Кыргызстандан бара жаткан унааларды токтотуп, текшерүүгө алып, акча талап кылып жатышкандыктарын билдиришти. Ал эми президент Казакстан Евразиялык экономикалык биримдигинин башкы принциптерин аткарбай жаткандыгын билдирди. Казакстан өкүлдөрү азыр Россия, Казакстан, Кыргызстан астында чогулушат, бул маселени карашат. Бул тоскон туура эмес. Евразиялыктын негизги принципи это свободное передвижение рабочей силы, капитала, ал жерде услуг и свободный доступ к рынкам. Төрт нерсени мына кол койгонбуз. Ошо келишим бузулуп атат. Аны жашырганда эмне? Ал эми жаңы дайындалган вице-премьер-министр Ак Тилек өткөрмө бекетиндеги жүк ташуучу унаалардын маселесин жакын арада чечүү боюнча аракеттер көрүлөрүн билдирди. Былтыркы 2019-жылы 600 фура Россияга кетип баратат деген 600 фура Казакстанда эле ошол жакта товарларын калтырып койгондо бул биринчи себеп деп айтып атат. Экинчи себеби декларацияда көрсөткөн бааларын өтө төмөндөтүп коет деп атат. Үчүнчү себеби документте бир товарлар көрсөтүлгөн, машинени ачса анын ичинде башка товар деп ушундай айтып атат. Бирок ошого карабастан бир нече сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Ушул айдын аягына чейин Москвада дагы уже ЕАЭСтин алкагында бул маселе кабыргасынан коюлат. Биз дагы бул Казакстан тараптан мындай тоскоолдуктар коюлбаш керек. Бул тоскоолдуктар алынбаса, биз дагы Кыргызстан тараптан да өзүбүзчө бир да иш-чара көрөбүз деген ушундай эскертүүлөр айтылат. Жээнбековдун жыйындагы эң катуу сынына мамлекеттик курулуштун башчысы кабылды. Анда президент Абдиевке кызматын тапшырып кетүүнү сунуштады. Ойлоп көрсөңүздөр, 4 жылда биз 70 позицияга артка кетип атабыз. Урматтуу Абдиев, бул деген бизнеске силер атайла тоскоолдук кылып атасыңар. Бул деген нерсе. Мурунку схемалардан кетпей атасыңар. Мен жана айтып бердим. Сага дагы айтып берейин ошону. Дагы айтып берейин. Канча кол керектигин, кандай тоскоолдук болуп аткандарын жана айтып бердим сага, толук бардыгын тең. Ошонун бардыгын сен жоюшуң керек. Ошон үчүн отурасың. Колуңан келсе иштеп керек, колдон келбесе кетиш керек. Элди кыйнабаш керек. 4 жылда канча жылда иштеп атасың? Канча жыл иштегениңе? 17-тен берби? 17-тен бери мына. Сен келгенден бери артка кетти. Эмне отурасың да кетти. Президенттин сынына калган мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси Бакыт Абдиев кызматын тапшырууга даяр экендигин билдирип, өлкө башчынын сынынын баары менен эле макул эместигин айтты. Мен жоопкерчиликти өзүмдөн алган жокмун. Бирок менин жетекчилигимде курулуш агенттиги жаман иштеди дегенге кошула албайм. Кылмыш ишинен коркпойм, анткени мыйзам бузган жокмун. Кошумчалай кетсек, буга чейинки болгон коопсуздук кеңешинин жыйынынан кийин бир нече аткаминерлер кызматтан кетип, бир тобу сөгүш алган. Ал эми 13 февралда Алымжан Козубаев Унаа мамлекеттик мекемесинин директору кызматынан бошотулду. Кызматтан кеткен чиновниктердин кербени эмки аптада дагы уланары айтылууда. Ошол эле учурда коомчулукта орун алмаштырган менен сумма өзгөрбөй тургандыгы айтылып, жетекчилерди алып кайра дайындоо менен чечилбей келген маселе ошол эле бойдон чечилбей калып жаткандыгы тууралуу нааразы кептер айтылууда.
Өткөн жумада экономикалык маселелер боюнча вице-премьер-министр Замирбек Аскаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине которулса, анын ордуна Эркин Асрандиев вице-премьерликке келген. Бул аптада коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер Жеңиш Разаков үй-бүлөлүк себептеринен улам кызматтан кетти. Анын ордуна дароо өкмөттүн Баткендеги өкүлү Акрам Мадумаров дайындалды. Ал жооптуу болгон тармактар чектелип, чек ара маселелери боюнча гана вице-премьер болоору белгилүү болду. Эгерде ушу колдоп берсеңиздер, Акрам Гамаралиевичке чек ара маселеси жана чек арага жакын жайгашкан калктуу конуштарды өнүктүрүү боюнча программаны аткаруу боюнча маселе, андан тышкары региондорду өнүктүрүү боюнча да маселелерди берип, ушундай бир чек ара маселеси негизги болуп, анан кошумча да бир канча маселелерди беребиз. Бирок экономика, евразиялык биримдиктеги маселелердин баарын алабыз ал жерде. Анан компетенциясы жетет, себеби дегенде мен азыр айттым, тажрыйбасы, билими жетет. Укук коргоо органдары боюнча маселени премьер-министр өзүнө алып атат. Бирок анын талапкерлигине карата бир топ сын пикирлер айтылды. Депутат Рыскелди Момбеков өкмөт башчыга кайрылып, вице-премьер-министрликке мал доктурду шайлап коюп, кайрадан уят болуп калбайсызбы деген оюн ортого салды. Анан сиз азыр эми дагы бир Баткендин губернаторун алып келатасыз да. Дегеле биз Баткендин губернаторун алып келип эле вице-премьер кылып өрбөй, анда Баткендин губернаторун ошакка эле коюп эле вице-премьер деген статусту макамды ошакка берип койбойбузбу? Бизде кыргыз өзбек чек арасында маселе жок. Казак менен жок, Кытай менен жок, болгону тажик кыргыз чек арасында. Анда Баткендин губернаторуна эле статус берейик вице-премьер, ал так ошондой экен да. Сиз кандай көз караштасыз? Анан мунуңуздан башка өзүңүз сунуштап атасыз да, башка талапкер жок болобу депчи. Эми Улукбек Кочкоров окшогон мыкты жигит бар, министр, чек истесең чек, чечен десең чечен. Мунуңуз деле мал доктор экен го, анан ара чолоодо мунуңуз аксап калып, дагы уят болуп калбайсызбы деген эле өтүнүч эмес, өкүнүчтү айтып атам да. Ушуну өзүңүз сунуштап атасыз, жоопкерчиликти бар сизде болот да, Мухаммед Калдышекевич. Рахмат. Ал эми Дастан Бекешев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаровдун 22 январда Кызыл Кыядагы педагогикалык институтка барып, мугалимдерди эмне үчүн галстуксуз жүрөсүңөр деп жемелегендигин эске салды. Ошол эле кезде бир наразы болгонун айта кетсем, галстук боюнча мугалимдердин ошол боюнча урушуп, эми өкмөттө кандай болот? Ар бир министр галстук үчүн урушасызбы? Кандай болот? Ал эми 13 февралда болсо мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов жумуштан кетти. Өкмөт аттары аталган жетекчилерди кызматтан бошотуунун себебин ачыкка чыгарган жок. Бирок кызматтан алынган Жеңиш Разаков менен Алмаз Мамбетовдун дарегине бир нече жолу сын пикирлер айтылгандыгы маалым. Эл өкүлү Айсулуу Мамашева учурда Кыргызстанда кадрдык маселе курч болуп жаткандыгын белгилеп, тажрыйбалуу адистерге муктаж экендигибизди айтты. Менин оюмча бул ушул кадр маселеси бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, мындай курч маселе болуп атат. Бирок ошол эле учурда бизге көбүрөөк профессионалдар керек болуп атат. Профессионалдардан муктаж болуп атабыз. Анан мисалы мындай айтканда иштей албаса, киши сөзсүз түрдө өз ордунан мындай бошотулуш керек да. Анткени ишти балким бир жакшы адис болуп башка жерде иштеп келип, бул жаңы жумушка дайындалгандан кийин балким бул жумушту алып кете алган жок да. Ошондуктан мындай тез алмашканы бир жагынан туура эмес, бирок өзүнүн жумушуна татыктуу болбосо сөзсүз түрдө алмашыш керек деп ойлойм. Ал арада депутат Максат Сабиров өкмөт башчыны сынга алып, өкмөт мүчөлөрүнүн бат-баттан алмашуусу тууралуу пикирин билдирди. Үмүт деп атып, сиздин 3 вицеңиз кетти, өкмөттүн жарымы кетти, үмүт менен эле келатабыз дагы эле биз деле. Ушу өкмөт иштеп кетер бекен деп. Ошон үчүн мен баягы деле айткам да, андан көрөкчө өкмөттү өзүңүз эле кетип калсаңыз жакшы болмок. Улам бирөөнү алмаштыра бербей деп. Же болбосо убагында жакшылап түзүп келсеңиз болмок өкмөттүчү. Анан улам буланы бирөөнө үмүт деп атып, үмүттүн баары түгөнүп барат эми. Ал эми депутат Сайдулла Нышанов азыр Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө колуңдан келбесе ордуңду бошот деген талап келгендигин айтты. Жашы өзгөрүп, ошонун бир бөлүгү Кыргызстандагы келип, активисттер, жырандык коом, негизи эле жөнөкөй адамдардын талабы, анан алган мына жаңылыктары өзгөчө журналисттердин жеткирип турганы мурун ушул мамлекеттик каналдар боюнча эле Кыргызстанга бир күндө же бир жумада жетсе, азыр 1 мүнөттөн кийин Кыргызстандын булуң бурчуна баарына жетип атат, баардык жаңылык. Анан талаптар көбөйдү. Бүгүн ушундай мезгил келди, Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө. Колуңдан келбесе ордуңду бошот деген. Бул
министр эмес, баардык кызматка ушундай талап келди да. Ошондуктан азыр иштей албаган адамдарга бир топ проблемалар келип, өзүлөрү жүдөп кеткендери да болуп калды да. Дегенменен Мухаммедкалый Абылгазиев жетектеген өкмөт мүчөлөрүнүн 1,5 жыл ичинде дээрлик көпчүлүк алмашкандыгы бул факт. Коомчулукта айтылып жаткан кептер боюнча жакынкы күндөрү бир катар кадрлык дайындоолор болушу мүмкүн. Алардын арасында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов да кызматын которушу ыктымал. Ал арада Бишкектеги 1-май райондук сотунда ички иштер министринин мурунку орун басары Курсан Асановдун иши боюнча алдын ала соттук уктуруу башталды. Отурум судья Адылбек Эсенбаевдин төрагалыгынын алдында жабык өттү. Соттук процесске мурунку вице-премьер-министр Жеңиш Разаков эки жактоочу жана бир нече жан сакчылары менен келгенин көрүүгө болот. Все на том же, ничего не изменилось. Бирок Разаков аны четке кагып, эч кандай жан сакчынын ага кереги жок экенин билдирди. Ушул жакта 5-6 охрана менен эмне үчүн? Эмнеден? Охранам жоқ менде. Ким? Бизге маалымат келди, 5-6 охрана менен. Охранам жоқ менде. Адвокаттар менен. Адвокаттарым бар. Адвокаттарым бар. Охранаңыз? Охранам жоқ. Мага эмне кереги бар охрананын? Мен потерпевший болсом бул жерде. Эчтекеден коркпойбуз, Кудайга шүгүр. Белгилей кетсек, Жеңиш Разаков бул иш боюнча жабырлануучу. Ал Чындык басылмасынын редактору Турсунбек Бейшенбековго карата арыз жазган. Тергөөнүн версиясы боюнча Курсан Асанов Разаков тажик чалгындоосунун агенти экени тууралуу маалымат таратып, ага Чындык басылмасынын редактору жардам берген. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор коомдук талкууга коюлду. Анда парламентке шайлоо үчүн 9% чекти 7%га түшүрүү жөнүндө сунуш киргизилип жатат. Бүгүнкү күнү албетте бизде ушул партиялык система анчалык деңгээлде мындай батыш тарапка караганда андай өнүккөн эмес bizde. Буга дагы менимче убакыт керек. Ошондон улам бизде ошол мамлекетте кандайдыр бир тең салмактуулукту, бирден мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу максатында биз жогорку кеңештен бир топ депутаттар ошол Кыргыз Республикасынын шайлоо кодексине ошол жанакы партиялардын ошол парламентке өтүшүн жанакы 9 деген пайызды 7%га чүрөйлү деп демилгелеп бүгүнкү күнү ошол жогорку кеңештин сайтына илдик. Бул демилгени парламенттин 21 депутаты көтөргөн. Алардын бири Марлен Маматалиев мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоору калктын кызыкчылыктарын эске алуу менен сунушталганын түшүндүрдү. Негизи эгерде биз мына көбүрөөк эчикте дагы парламенттеги катышам деген немелерге мындайча айтканда бир кандайдыр бир жол түзүп берет. Мен мисалы 3%га же 5% болушуна мен өзүм деле мындай жеке каршымын. Анткени дагы деле баягы маселеге келип калат. Эгерде көп бул жака партия келип калса, анда жанагы түзүлүштүн фракциянын түзүлүшүнө, өкмөттүн жумушуна, өкмөттүн жоопкерчилигине бир аз биздин учурда, биздин менталитетте, биздин мамлекетибизде бир аз туура келбей турган нерсе болуп калат экен да. Ошон үчүн болсун, албетте көбүрөөк күчтөр келсин, көбүрөөк немелер келсин, бирок ошол оптималдуу вариант деп биз 7%га токтолдук. Бир убакта 9%дык босого чекти колдоого добуш берген Атамекен фракциясынын мурдагы лидери Алмамбет Шыкмаматов от менен ойнобой 9%дык босогону ылдый түшүрүү керек деген пикирде. Чын эле баары ошол 9% болсо көбү сыртта калат да, сыртта мен тарыхты эле карайлычы эмне болот. Биригет эртең. Биригет бир жерге биригет лидери шайлайт да, бир уран айтат. Шайлоону тааныбайсыз, болду. Элестеттик мына 70% шайлоочу шайлоону тааныбайсыз деп чыкса. А эгерде 7% болсо бул 6 фракция келет. 6 фракция жана 8-9% менен алганда 60%тен ашыгы парламентке келет дагы эл кичине үмүт артат. Эми буларды көрөлү. Күчүн көрөлү, өзүбүз шайладык да. Анткени 60%тен ашыгын өкүлү келип парламентке отурат. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов босого чекти төмөндөтүү боюнча депутаттардын сунушуна кошула турганын айтып, бирок ошол эле учурда 9%дык барьерге даяр экенин билдирди. 9% бүгүнкү күндө бар, бул мыйзам турат. Эгер эртең 7% өтпөй калса 9% калат. Буга бардыгыбыз даяр болушубуз керек. Шайлоого барам дегендер буга даяр болуш керек. Эгер өздөрүнө ишенбегендер болсо, алар биригиш керек. Бул биригиш керек. Бизде 61 мандат, 61 депутат коалиция түзүп алат да. 6 фракция киреби, 5 фракция киреби, ичине кирип сүйлөшүү сөзсүз болуп биригүү болуп атпайбы? Бул биригүүнүн 9% сырттагы сүйлөшүү сыртта болот. Ичинде сүйлөштүбү, сыртта сүйлөштүбү. Ичинде сүйлөшкөн дагы кооптуу болуп атат бүгүнкү күндө. Коалиция түзүлүп атат, ал бузулуп атат.
премьер Алмамбет Насырканович айткандай бат-бат алмашып атат. Эгерде 9 болуп туруп сыртта биригип алып, 5-6 партия биригип чоң күч болуп барса, ичинде бир устойчивый болушу мүмкүн, бирок ошол мезгилде жарылып бөлүнүп кетиши да мүмкүн. Бул да кооптуу. Рахмат. Экинчи раунда 9%дан дагы тастап коюм, бир эмес 2 жолу айтканмын. Биз андан кооптонгон жокпуз. Биз ага даярбыз. Ал эми коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков босого чекти ар кандай пайызга түшүрүп соодалашпай мыйзамда жазылган талаптарды аткарышыбыз керектигин айтат. Биз эгерде конституцияны сыйласак, жанагында 9% болсун, 5%, 7% соода базардагыдай соода болуп атат да, а биз конституция кайрылалды. Жогорку кеңеш деген бул өкүлчүлүк бийлик. Демек, ар бир адам өзүнүн өкүлү жогорку кеңеште болгонго шарт түзүшүбүз керек. Эгер босого чек мурунку 9%дык чек менен кала турган болсо, ушул жыл өтө турган шайлоодо бир партия 180 миңден кем эмес добуш алышы керек болот. 9% бүгүнкү азыр аракеттеги мыйзамдын нормасы менен өткөргөн болсок, анда 180 миң добуш алыш керек. Пароктон өтүш үчүн. Ошон үчүн бул мына 40 миң эгерде 2%га түшүргөн болсо, биз эми прогноз кылып атабыз, ошо 2 миллион шайлоочу келип катышса, ошолордун 9% 180 миң болот деп. Эми шайлоонун баары бир эрежеси, шайлоонун өзү табияты ушундай. Элдер тандап алыш керек. Көбүрөөк добуш алган. Ошон үчүн илгерки демократиялык централизмдин принциптери дагы бул азчылыктын көпчүлүккө баш ийиши. Дагы бир демилгечилердин бири Зиядин Жамалдинов босого чекти керек болсо 5%га түшүрсөк болмок деген ойдо. Чындыгында эле азыр коомчулукта төгөрөк столдор өтүп, ошол жерде ушул маселе аябай көп талкууланып, ушул маселе көтөрүлүп атат да. Себеби дегенде 9% бул көп болуп калды депчи. Чындыгында караганда бул көп болуп атат пайыз. Биз ошондон азыр демилгелеп ушул 7%га түшүрүп атабыз да. Эми керек болсо бул 5%га деле түшүрсөк болмок да негизичи. Ошондон бүгүн ушул элдин талабы, анан ошол шайлоочуларга дагы шайлоочулар өздөрү шайлаган депутаттар сөзсүз түрдө жогорку кеңешке келиш керек. Ошондон ошол 7%га түшүрүү маселесин колдоп атабыз да. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7%дан 9%га көтөргөн мыйзам долбоорун 2017 жылы кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Анткени менен азыркы бийликте эле шайлоо босогосун ылдыйлатууга кызыктар эместей. Анткени саясат талдоочулар бул жагдай бийликти колдогон олигархтык топторду 2-3 партия аркылуу көзөмөлдөп, парламентке алып келүүгө өбөлгө түзөт деген ишенимде.